Жөн эле бир нерсе адамдар капа болуп жүрө берет да, ал вообще болбогон нерсе. Көп кыжаалат болгон, ушундай өмүрүн арындап үйүн таштап Бишкекке келип алган. Эмне десе, кошуна эки этаж үй салган экен. Эки этаж үй салбасам айылга барбайм деген ниет менен келиптир экен. Мен айттым, "Чем?" дедим. Коштан 3 кабат үй 3 кабат салып жүрө бересиңби сен? Эмне кереги бар? Сен үйүң өзүң жашайсың да сен деген. Ушундай суроо менен келди бирөө. 20 жыл үйгө бара элекмин, качан салганда барам деп жүрөт экен да. Ким таң калтырасың? Мен түшүнбөйм. Кур'ани Каримди бир тууганым, маанисин түшүнбөсөңүз деле окусаңыз Куранга шифа келе берет да. Зикирлердин эң улуу Кур'ани Карим. Пайгамбар алейхиссалам аны бирөө каттуу капа кылган болсо да капа кылчу эмес. Ал эмес пайгамбар алейхиссалам адамдардын көңүлүн оорутпайын деп бирөө бычак сата бычак бергенде бычактын уч жагын өзүнө кармат, ага сап жагынан карматчу. Анткени бычактын уч жагын көрсөтүп кармата турган болсо, мага бычак сайып атабы деп жаман күмөн келип кетпесин деп ушул мамиленин бардыгында өтө этияттык менен мамиле кылат эле.